Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткандай, имандуу инсандын күзгүсү. Имандуу инсан өзүнүн бир тууган мусулман, бир туугандын катанын үстүндө турган болсо, же туура эмес мына ушундай бир жолдо бараткан болсо, ошол адамды түздөп коюу мусулман адамдын мойнундагы милдети. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мына бир хадисинде ушундай бир кооз сүрөттөп айтып берген бир хадиси бар. Туугандар мына ушул суунун үстүндө кемеде бараткан адамдарга окшотту. Кеменин астында жана үстүндөгү адамдар, астындагылар суу алып ичиши үчүн жогорку кеменин үстүндөгү адамдардын алдынан өтүп, сууну сүзүп алып өтүш керек болчу. Анан алардын бири ушул жогорудагыларга биз тоскоолдук кылбайлык, буларды тебелеп үстүнөн өтпөстөн жаныбыздан эле бир жер тешип алайлык деп, ошол кемени түбүнөн эле сууну ушул жерден эле сүзүп алабыз деп кемени тешип башташты. Мына ошол кемени тешип атканда бул нерсени уккан, көргөндөр унчуккан жок. Жогорудагы кеменин жогорку жагындагы адамдар дагы эскертип да койгон жок, эч нерсе кылышкан жок. Натыйжасы бул тешти, баягы тешиктен суу кирип кеме чөктү. Чөккөндө туугандар астындагылар менен бирге үстүндөгү адамдар да кошо чөктү. Дал ушул мисал туугандар бүгүн мына ушул динибиздин, ислам динибиздин омурткасы деп айтсак адашпайбыз. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу динибиздин омурткасы болуп эсептелет. Эгерде бир мусулман адамдын туура эмес жолдо бараткан болсо, ошол адамды колунан тартып, жолду көрсөтүп, койбостон кайдыгерлик менен биз жашоо кечире турган болсок, биздин абалыбыз мына ошол кемедеги адамдардын абалына айланат. Биздин коом урайт. Биздин коом ураган кезде биздин мына ошол бала чакабыз бардыгы мына ошол өлүмгө бардыгы кошо кетишет. Ошондуктан Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан риваят кылган бир хадисинде: "Ман ра'a минкум мункаран фалюгаййирху биядих, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika ad'afu al-iman." Пайгамбарыбыз мына ушул сөзүндө айтты: кимде-ким туура эмес, жагымсыз бир нерсени көргөн болсо, бир туура эмес иш кылынып аткан болсо, ошол нерсени колунан келсе, колу менен өзгөртсүн деди. Токтотсун ошол нерсе. Колунан келбесе тил менен, тилинен да келбесе анда жүрөк менен деди. Ал жүрөк менен ошол нерсени жактырбай коюу бул имандын эң төмөнү. Бул алсыз иман ээси.